Бейиш нуру. Жумуртка аркылуу Аллахты таанып бил. Бул цемент, кум жана сууну аралаштырсак, бетон жасалаары бышык. Ушул эле нерселерди көбүрөөк чогултсак, кайра эле көбүрөөк же чоңураак бетон жасалаарын билебиз. Азыр болсо көңүлүңүздөрдү бул жумурткаларга буралы. Бул жумурткалардын көлөмдөрү башка-башка болгону менен формасы окшош, кабыгы окшош, ичиндеги агы да, сарысы да окшош. Башкача айтканда, ичиндеги элементтердин курамы окшош, бирдей. Жогорудагы бетон мисалынын логикасы менен карай турган болсок, анда бул жумурткалардан көлөмдөрү ар кандай, бирок окшош эле, бирдей эле нерселер чыгат. Тагыраак айтканда, чоң жумурткадан чоң, орточосунан орточо, кичинекейинен кичинекей болгон, бирок окшош, бирдей болгон нерселер чыгат. Дагы бул жумурткалардан жумуртка сыяктуу эле нерсе чыгышы керек. Башкача айтканда, ичинде кандай элемент, курам болсо, ошол сыяктуу курам, элементтер чыгышы керек. Кудум жогорудагы кум, суу, цементтен бетон чыккандай. Жансыз, рухсуз, сезимсиз сары жана ак суюктуктардан да ошол сыяктуу жаны жок, руху жок, сезими жок эле бир нерсе чыгышы мүмкүн. Бирок бул сырты окшош, формасы бирдей, ичи да окшош, жансыз, рухсуз суюктуктан турган жумурткадан башка-башка ар түрдүү, бири-бирине окшобогон жандыктар чыгат. Эми бул 3 жумуртканы карап көрөлү. Бул кичинекей жумуртка көгүчкөндүн жумурткасы. Ал эми орточо болгон жумуртка болсо, кадимки үйдөгү тооктун жумурткасы. Ал эми чоң болсо, көз жоосун алган павлиндин, тооз кушунун жумурткасы. Тагыраагы бул жумурткалар бири-бирине окшош болгону менен ичинен чыккан канаттуулар бири-бирине такыр окшобойт. Сырткы көрүнүшү, жашоосу, сезими такыр башка-башка. Бул тооз кушту жумуртка жаратты дей турган болсок, албетте күлкүлүү көрүнүш болот. Албетте, жөнөкөй жансыз бир жумурткадан ушунчалык кооз, таң калыштуу жандыктардын чыгышы өзүнөн өзү болуп жаткан процесс эмес. Себеби, бул жумуртканын ичин карай турган болсок, бул жандыктардын денеси да, руху да, жаны да, сезимдери да жок. Дал ушул сыяктуу эле жумуртка сыяктуу болгон үрөн, данек уруктар да болгону бир себеп. Ал уруктардын ичинен чыккан кооз жаратыктар болсо, Аллах Тааланын кудуреттүү болгон можизасы. Акыйкатта Аллах урукту жана данекти жарып өндүрүүчү, өлүктөн тирүүнү чыгарат, тирүүдөн өлүктү чыгаруучу. Мына ушуларды Аллах жасоочу. Анан кантип артка буруласыңар, ыймандан баш тартасыңар. Бул акыйкаттар Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.